Жалпы Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештердин балдарына биринчи класс. Биринчи класс. Буну мектепке барат. Мектепке барат ушул жерде. Барат. Күнүнө 3 ирет тамак берет. Зерикпейт, ар дайым бир нерсе менен машыгат. Же окуу менен, же болбосо мында спорт менен. Советовали, потому что нормальная школа, арабский язык, английский, русский, там все учат они. Советовали приходить. Пайгамбарыбыздын кандай шартта жашаганын дал ушул кичинекейлерге көрсөтүп, динден көбүрөөк танытууну үйрөтөт экендар. Бул кабинет араб тил кабинети. Дарование Москвы окуу борборун сиздерге сунуштайбыз. Эң негизгиси окууну бүткөн соң мамлекеттик деңгээлде аттестат берет. Ошондуктан шашылыңыздар, азыркы учурда 1 сентябрга чейин прием кабыл алуу жүрүп жаткан учуру. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз бүгүнкү чыгарылышта. Москвадагы мекендештерге маанилүү эскертүү, мигранттар үчүн жаңы эрежелер кыргызстандыктарга кандай таасир этет? Москвада мигранттар арасында чыр чыкты, аял 3-чү кабаттан кулады. Москва облусунда чоң рейд өттү. 122 мигрант депортация болот. Орусияда мигранттар үчүн жаңы багыт. Хуснуллин эмнени сунуштады? 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып Москвада жана Москва облусунда миграциялык каттоого туруу үчүн Амина мобилдик тиркемесин колдонууга милдеттүү болгон чет өлкөлүктөрдүн тизмеси кеңейтилет. Жаңы талаптар 18 жашка чейинки балдардан тышкары төмөнкү адамдарга тиешелүү болот. Москва жана Москва облусундагы окуу жайларда билим алган 18 жаштан жогорку студенттерге, бул аймактарда иштеп жүргөн чет өлкөлүктөрдүн үй-бүлө мүчөлөрүнө, жеке коноктук, туристтик жана башка максатта келип 90 күндөн ашык калууну пландаган чет өлкөлүктөргө, мекендештерге Амина тиркемесин алдын ала орнотуп, талап кылынган процедуралардан өтүп, миграциялык каттоого өз убагында турууну сунушталууда. Россиядагы миграциялык талаптар өзгөрүп жаткандыктан документтериңизди жана каттооңуздун мөөнөтүн алдын ала текшерип коюңуз. Кошумча маалымат алуу үчүн Кыргызстандын Россиядагы элчилигине же консулдук департаментине кайрылсаңыз болот. Россияда мигранттарга байланыштуу жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Бирок кыргызстандыктар үчүн айрым талаптар түздөн-түз колдонулбайт. Патент боюнча талап кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгүнө тиешелүү эмес, себеби алар Евразия экономикалык биримдиктин алкагында патентсиз эмгек келишими менен иштей алышат. Кирешени тастыктоо талабы күчүндө калат. Мигрант өзүн жана үй-бүлөсүн камсыздай ала тургандай кирешеси бар экенин далилдеши керек. 18 жашка толгон үй-бүлө мүчөлөрү Россияда калуу үчүн макамын өзгөртүшү же башка мыйзамдуу негизде жүрүшү керек. Кыргызстандыктар үчүн Евразия экономикалык биримдиктин жеңилдетилген тартиби каралган. Патент албай туруп эмгек келишими менен иштөөгө болот. Россиядан сөзсүз чыгып кетүү талап кылынбайт. Айрым учурларда өлкөдөн чыкпай туруп эле келүү максатын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жаңы мыйзамдар азырынча мамлекеттик дума тарабынан гана кабыл алынган. Алар күчүнө кириши үчүн президент кол коюшу жана ишке ашыруу механизмдери аныкталышы керек. Ошондуктан азырынча бардык кыргызстандыктарга жаңы чектөөлөр кирди деп айтууга эрте. Москвада туулган күн өткүзүп жаткан эки Өзбекстандын жаранынын ортосунда чыр чыгып, окуя оор кесепет менен аяктады. Маалыматка караганда 43 жаштагы мигрант туулган күнүн белгилеп жаткан учурда 47 жаштагы таанышы менен уруша кеткен. Чыргүчөп аялды 3-чү кабаттагы батирдин терезесинен түртүп жиберген. Аял оор жаракат алып ооруканага жеткирилген, анын абалы оор экени айтылууда. Окуядан кийин шектүү кармалган. Азыр окуя боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Окуя Москва шаарынын түндүк батышындагы 1-Тушинский проездинде болгон. Москва облусунун Дмитровский районунда полиция мигранттарга каршы рейд өткөрдү. Текшерүү өндүрүш жана кампа комплекстеринде, көчөлөрдө, сейилбактарда жана жатаканаларда жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 122 чет өлкөлүк миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылган. Аларга мыйзам бузгандыгы үчүн 5000 рубльдан айып пул салынып, өлкөдөн чыгып кетүү чарасы колдонулган. 18 чет өлкөлүк мажбурлап депортациялоо үчүн убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мындан тышкары мыйзамсыз миграцияны уюштурган деген шек менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн биринин жараны кармалган. Ал Москвада эки батирди ижарага алып мигранттардын мыйзамсыз жашоосун уюштурган деп шектелүүдө. Ага карата Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 322 беренеси мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча кылмыш иши козголгон. Мекендештерге эскертүү: Москва жана Москва облусунда миграциялык рейдтер күчөп жаткан учурда каттоо документтер жана Россияда мыйзамдуу жүрүү мөөнөтүңүздү алдын ала текшерип алуу маанилүү. Орусиянын вице-премьер-министри Марат Хуснуллин курулуш тармагындагы мигранттардын эмгегин уюштурууну өзгөртүү зарылдыгын билдирди. Анын айтымында, Орусияда мигранттар үчүн көмүскө, эмгек рыногунун көйгөйүн чечүү керек. Мыйзамдуу иштеп салык төлөгөн чет өлкөлүктөрдү мүмкүн болушунча мыйзамдуу иштөө чөйрөсүнө өткөрүү зарыл. Хуснуллин баянын тажрыйбасын мисал келтирип, чет өлкөлүк жумушчуларды тартуу жана каттоо системасы туура уюштурулса, бул тармакты натыйжалуу башкарууга болорун белгиледи. Ал Орусияга мигранттардын санын кескин көбөйтүү керек эмес экенин айтып,
ошол эле учурда кошумча 200-300 миң чет өлкөлүк жумушчу үчүн мыйзамдуу каттоо процессин уюштурууга убакыт келгенин билдирди. Ошондой эле курулушта эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, курулуш мөөнөттөрүн кыскартуу, жаңы технологияларды киргизүү, чакан механизацияны колдонуу, жумушчуларды окутууга инвестиция салуу зарыл экенин айтты. Мекендештер үчүн маанилүү бул билдирүү мигранттарды жапырт көбөйтүү же жаңы мыйзам дароо күчүнө кирди дегенди билдирбейт. Вице-премьер-министр негизинен мыйзамдуу эмгекти уюштуруу жана көмүскө иштөөнү азайтуу зарылдыгы тууралуу айтып жатат. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды.